Аталган көчөнүн узундугу 1,2 чакырымды түзөт. Мында жаңыдан асфальт төшөдөн сырткары темир бетон арык куурлары жаткырылып, тротуар салынат. Жолду реконструкциялоо жумушуна 93 миллион 223 миң сом сарпталууда. Бул каражат республикалык казынадан Жалал-Абад шаарын өнүктүрүүгө бөлүнгөн 2 миллиард сомдун эсебинен бөлүнгөн. Ширинасы 14-тен 19-га чейинки Байзак көчөнүнүн өзгөчөлүгү боюнча эки чекесинде суу жүрүүчү арыктар, лотоктор коюлуп атат, бордюр коюлуп атат. Тротуары бар бул көчөнүн өзүнүн болгон. Бул көчөнүн башталган срогу биз май айында тендерге берип башталган. 4 көчөнү тең бергенибизден байланыштуу Пушкин, Ленин көчөсү бүттү. Бул көчөгө келди. Срогу 30 октябрь, 1 ноябрь десек деле болот. Ошондо бүтүп колдонууга бериле турган срок ошол. Ушул тапта иш процесс Даниэль Малашев көчөсүнүн спутниктеги айланпа менен Жусуп Абдрахманов көчөсү менен кесилишкен аралыгында жүрүүдө. Курулуш иштери аягына чыкса, унаа тыгындары азайып, элге ыңгайлуу шарт түзүлөт. Азыр жолдар оңуланып атат, жакшы. Бирок вакытынчалык жолдар бекилип атат, бирок дальнейший жакшы болот да. Жол канча оңланса бизге жакшы да. Жолдар кеңленет, тротуарлар бар, айнысы тротуарларда өтө керелий нарса да бул тротуар. Канча жол жакшы болса, ошончо шопурлар үчүн жакшы. Шаарда унаалар менен катар жөө жүргүнчүлөргө да шарт түзүү иштери унутта калган жок. Тагыраагы 1260 метрди түзгөн Жусуп Абдрахманов көчөсүнө тротуар куруу иши кызуу жүрүп жатат. Курулушту мэриянын жол башкармалыгы колго алган. Тротуардын узундугу 1 км 260. Азыркы учурда биз жасалып, асфальты басылып бүткөнү 700га жакындап калды. Куда каласа бир 2 күн ичинде бүтүндөй жолду, тротуарды ачабыз. Тротуардын ширинасы эни 2,30. Белгилей кетсек, 2023 жылы Жалал-Абад шаарына жалпы 20 чакырым жолго асфальт төшөө, 13 чакырым тротуар салуу иштери пландалган. Тагайбек Ахматов, Байман Тургуналиев, Жалал-Абад шаары.